Анан бизде баягы жумуртканы кууруп жейт да. Кээбирлер ошо эт жебейбиз да, анан жумуртканы кууруп берет. Ал халал болду же арам болду, ошо эле идиште куурулабы билбейбиз да. Тооктор жолук салынган болуш керек. Ошо биз билбейбиз да кайсы сковородкада куурууда, например. Тамаша айттым. Эгерде чочкон эти бышырылган сковородка болуп туруп, ошол 3 жолу жакшы жуулбаган болсо, анда жумуртка арам болуп калат. Ошого айтыш керек, биз жумуртка жейбиз, биз өзүбүз атайын сковород сатып келелик, башка аралашпасын. Биздин сковородка ушул, анан биздин табак ушул деп бөлүп койсоң, анда болот. Анан чочкон этин кууруп бүтүп эле жумуртка кууруп бере турган болсо, тукум харам. Асли жумуртка адал, бирок аралашып кеткен. Мисалы үчүн элестетип көр да, бакалашка суу адал да, адал, жакшы суу, ширин суу. Ачып туруп, бир тамчы алиге балдар келдилер, бир тамчы сегизип койсок, эмне болду? Болбой калат да. Бир аз эле бир тамчы го десең болбойт да. Же болбосо бир кызы менен барып калды, кичине эле эме кылып, ызына кылып коем десең, деле харам болот да. Ушундайды кичинеси ham харам, аныкы болбойт мисалы үчүн. Болбойт, Ошол окуяларыңдай болот да, биздечи. Болбош керек. Обед мезгилиндечи ушу эт жебей. Аны сууга пиширип бер дегеле. Кабыгын арчып алып жей бересиз. Аялынын сүтүн эмип алса, бир тамчы ичип алса, өз аялы ага апа болуп калабы дейт. Апа болбойт. Бирок арам. Анткени ошол бала 2,5 жашка чейин башка бирөөнүн сүтүн ошонун баласы болуп калат да. Анан адашып жанагыдай сүтү көп болуп саап койсо, уртап алган болсо, ондан апасы болуп калбайтбы? Бирок ошол эмген арам ичпеш керек аны, болбойт. Бала 2,5 жашка чейин эмизилет, андан ашык эмизсе жакшы эмес шарият боюнча. Разаат өкүмдөрү бала 2,5 жашка чейин сабит болот. Анан чоңоюп калган адам ичип алган болсо, никеси бузулбайт, никеси ондан бузулбайт. Бирок кылган иши туура эмес. Истигфар айтып койсо, ошо менен иншалла күнөөсү кечирилет деп күмөн кылабыз. Илгери шайтан астагфирулла кызык сүйлөйт да, бирөө сураса мен аш болсун деп айтып алыпмын да, бирөөгө чатат болуп кетип телевизордон. Аш болбогондон анан ошондо ичиң жарылып өлүп калат деп айтпайсың да, телевизиондо болуп. Аш болсун, эмне дейбиз, аш болсун, бирок арам ошо. Ырыскынын тамакка киргени адал эле ырыск, арам эле ырыскы. Бирок о болбойт негизи. Анан болот деп курсак ачкандар издеп жүрбөсүндөр. Түшүмдө көбүнчө ажаткананы көрөм, ар кандай абалда корко берем. Түндө даратканага барып жатсаңыз көрбөйсүз да, ошо даратканага барыңыз келе жатканы көрө бересиз. Ошого тамакты азыраак жеш керек, кечинде уктаганды тоюп албаш керек. Алдыдан кийин жебегенге аракет кылыш керек. Сууну азыраак ичип уктасаңыз дараткана көрбөйсүз, бейишти көрөсүз иншалла. Аялым эркелеп, фитнаны көп сүйлөп коет, бирөө менен жакшы мамиледе бол десем, кайра эле кайталай берет дейт. Дуа кылабыз иншалла. Анан мен ушундаймын деп ушинтет кээ бир адамдарчы. Оңдошуң керек ушундай болбой эле. Ушундаймын, туулганда жылаңач төрөлгөнсүң, көчөгө жылаңач чыгып кеткен жериң жок, ушундаймын дебей. Кийинип чыгып атпайсыңбы? Анан менин характерим ушундай дей берет бирөөлөр. Оңдошуңдай болсо, сен эрке болсоң, мына эркесең, эркелиң өзүң эрке. Оңдошуң керек ошол нерсени. Таң кала берем, мен ушундаймын. Ошентип жүрө бересиң өмүр бою. Оңдош керек. Бир эженин суроосу 80 жашка кирген кампирдин суроосу. Бир катынды багалбай отуруп, экинчини алганга болобу? Кампирге мынча зарыл болду экен бул суроо. 80ге чыкса өзү. Анткени кече бир жерге барсак, бир 85-теги чала айтып атат, ушу экинчи аял алган деп таргып берип койбойсуз. Мен айттым, сизге канчалык муктаждыгы бар бу экинчи аялдыкы? 85-теги кем экен да. Анын сыңарындай биринчисин бага албаган, экинчисин алганга болбойт. Анан багала турган болуп, байбичеден корккондор бар го, буларга дагы болбойт. Адилеттүүлүк кылгандан корко тургандар бар, буларга дагы болбойт. 100 эркек ошонун бир 5-өсү гана алганга жарабаса, калганы жарабайт. Курсагың ток болсо эле, кийимиң бүтүн болсо эле, адамдын курсагын тойгузуп катын багала турган болсоң эле ала бересиң деген болбой турматты бир тууганым. Зарылчылык болуп калат. Аялы төрөбөй калат, орукчан болуп калат, энесин багыш керек болуп калат, аял орукчан болуп жардам бериш керек болот, же башка бир себептер болуп калса, ошол себептерден улам алса жараша турматты бир тууганым. Анан токолду бекинип алып алат. Анан байбиче билгенде дароо талак берип бияка кирип кетип, токолду этегине кирип кеткендер бар да.
Олорго катналганга болбойт экинчиге. Ошо биринчи катын келешин күнүгө жылтыратып, жууп тазалап, кампиржан деп, кампир ака деп эле кошомат отура бериш керек буларчы. Ушундай. Насбай тааратты бузабы дейт. Бузбайт. Бузбайт жана бузбайт. Насбай тарткан болбойт, болбойт жана болбойт. Насбай арам жана арам. Ал тооктун тезегине жасалат. Тооктун тезегин жегенге болбойт. Тооктук эмес, өзүңкүн жеп алсаң деле тааратың бузулбайт. Бирок арам. Аны таарат бузбайт десең, ал ошону жесе болот деген сөз эмес. Анткени тааратты бузуучулар булар тауқифия. Я аятка, я хадиске байланыш керек. Аят хадиске байланбаган нерсе таарат сындырбайт. Чочкон этин жеген арам бадалбы? Иттифакан арам. Бирок жеп алсаң тааратың сынбайт, өзүң жакшылап жуушуң начас болуп кал деген сөз. Ошол сыяктуу насфай болбойт, арам чеккенге болбойт, тыюу салынат, бирок таара сындырбайт. Таара сындырбайт деген ал жесе болот деген сөз эмес. Бир тууган ойлуп калды. Эшмат бир тууган ойлуп калды. Жууп атканда акырын барып куйругун кесип алдың дагы бекинип алып жедиң, Кудай сактасын. Тааратың ошого бузулбайт. Бир тууганыңын этин жесең тааратың бузулбайт. Бирок жесе боло беретпи? Бишкекте отурсам бир күн келип айтты, тамеки тааратты бузбайт деген келип, ма деп мага ушинтет, оозума тааттым деп сигаретти. Таластан келипти бир тууганым. Ана не десем айтат, сен тамеки тарта бере дегенсиң дейт. Мен айттым, качан айттың десем, сен тамеки тара сынбайт деп айткансың. Ме дейт. Ана мен айтып калдым, дедим, сен маселени кайра угуп ал дедим. Тамеки насвай эшектин тезеги дара сындырбайт дедим. Бар эшек тезегин жей бер анда. Ушундай. Тара сындырбайт десе, аны болот деп түшүнбөш керек. Насвай тара сындырбайт. Эшектин тезеги да дара сындырбайт. Үй салганда негизги эшикти кыбыла жактан ачпаш керекпи? Эми ачпаш керек дегени кыбылага ачып койсоң, ана атаң намаз окуса, кире калсаң титешип калсаң да ыңгайсыз. Ошон үчүн төр жак кыбыла болсо, эшиктен кирсең дагы мечет этпейсиң деген сөз да. Биздин элестүү адамдар болгондагы эмне кылышкан? Намазга тууралашкан да. Кыбылага тууралай турган төр жакты окуганда төрдү карап окуйсуң, аркан келген уюй берет. Анан жана азыр келиндер деген ушундай адат болуп алды, узун кийбей калышты, тыштан кийбей калды. Денеге жабышкан жана балет болот, дан ырдаганчы. Ошо балеттерде кийинип алышты бардыгы. Тастандап келиниң жолук салынмыш эткен, ушул жерден да көп көрдүм келиндердин кийген кийимдери таптакыр туура эмес ушулчу, жука кийип алган калгаткилерди. Денени билдирбеген ыштан болуш керек. Тизеден төмөн түшкөн көйнөк болуш керек, урматтуу бир туугандар. Бу жылаңаш жүргөндөр, Дания ошо жанагы кыйын кампирлердин иши, бизге туура келбейт ол нерсе. Анан ошондо окуп атсаң, эштен кире калса, намазың бузулуп калса кандай болот? Деп ошого кыбылага караткан эмес. Төрдү кыбылага караткан, кыбылага тетиреш жакты эмне эшик кылган. Аткана салганда байланган малдардын башында артында кыбыл. Жок, мал мукаллаф эмес. Мал намаз окуш парз эмес буларга. Малга нике дагы жок. Бу көк букага нике, ошон үчүн мал түндүк түштү караган иштеке болбойт. Малдын арамадал жеген иштеке болбойт. Болгону малга арак ичирип койсоң, мал сойгондо малдын этинен арак чыктанса макруу болот, ошол эле. Атак малга мындай нике пике деген жок, ошон үчүн кыбыла карай бересиң. Ылайыгын карайсың да. Кайра малга эшигин күн чыгышка коет. Тез күнгөйгө. Эмнеге? Аткан асты кургак болсун деп. Анан малга эме адамга го. Динде бекем жашоо үчүн кандай амалдарды жасашыбыз керек? Ушу айткан дуга бересиң. Ошо, иншалла. Айткан дуга берсең, эч жаманды көрбөйсүң. Мен быйыл окууну бүтүрөм. Үйдөгүлөр турмушка чык деп жатышат. Бирок менин иним бар. Бишкекте медреседе окуйт, кийинки жыл иштеп инимди окутканга жардам берсем дейм дейт. Сиздин кеңешиңиз сенин жардамы турмушка чыгыш болот, кызым. Сен турмушка чыгып көңүлүң ток болсоң, сенин иниңи анан бир туугандарыңы багып ала тургандар чыгат. Ушул жерден издей бер бойдоктор болсо. Ошол жерде өзүн эмес башка бирөөнү багып аткандар отурат бу жерде. Адашпайсың иншалла. Сизден китеп белеке алгым келет. Китеп жок, белеке бере турган. Чапан дагы жок. Китепти бирөөгө берген жинди дейт. Анан алгандан кайра апарып берген, андан дагы чоңураак жинди дейт. Бул молдолордун сөзү. Эми китеп жанагы көп нускасы берсең бир жөн. Бирок эми китеп топтогон адамдар бир нускадан көп нуска кылбайсың да, бирден нускаң бар да. Анан бирөөгө берип койсоң болбойт. Азыр менде өзүмдүн китептерим жок. Эгер чыккан болсо анда таратат элем алгыла деп ушундай депчи. Азыр бере турган китеп жок менде. Бирок сен суранып калдың, сага Чексиз Нурдун орусчасы бар.